кантип мен туруктуу боло алам, кантип мен бекем боло алам деген ар бир өзүнчө суроо болот да. Жана ушундай туруксуздук алып барган нерселер эмне? Жана кантип туруктуу болом деген суроолор болот адамда. Бу жерде фатавада Ибн Таймияда айтат, Ибн Таймия рахмахулла, ман ра'a аннаху ла яншарих садруху, кимдин көкүрөгү жазылып, ушул иманда бекемдик таба албаса рахат. Ва ла яхсулу лаху халаватул иман ва нурул хидая, имандын даамын тата албаса, же хидаяттын нурун сезе албаса, эмне кылыш керек десе, фалюктири тауба вал истигфар, көп тооба кылсын, көп истигфар кылсын. Вал юлазимил ижтихад би хасабил имкан, мүмкүнчүлүгүнө жараша аракет жасашын дейт. Валладина жахаду ланахдияннахум субулана, ким бул жерде жолдубузда аракет кылган болсо, биз ага жеңилдик берип коебуз дейт Алла таалам. Ва алейхи би икаматил фараид захиран ва батинан, Аллах парз кылган нерселерди үстүнөн дагы ичинен дагы жакшы аткарсын дейт. Ва лузумус сиратил мустаким мустаинан биллахи мутабарриан минал хаули вал кувва илля бихи, жана Аллахтан дайым жардам сурап, жана өзүнүн күчүнө таянбай түз жолдос жүрүүгө Аллахтан жакшылыкты жардам сураш керек. Өзүңдүн акылыңа, кылып жүргөн жакшы амалдарыңа таянба. Мен акылым, ушул зиректигим, көрөгөчтүгүм, тажрыйбам, көптү көрдүм, анан түшүндүм, иликтедим деп өзүңүздүн акылыңызга, күчүңүзгө, тажрыйбаңызга, өмүрүңүзгө таянбаңыз. Бүт нерсени Аллахка тапшырыңыз. Алла таалам хидаят бербесе, хидаятта болбойт элек. Имам Аузаи айтат, ла ястакимул иман бил илля бил каул, иман сөз менен түз болот дейт. Ва ла ястакимул каулу илля бил амал, сөз түз болбойт, туура болбойт, качан амал болмойнча дейт. Иман сөзсүз туура болбойт экен, сөз дагы туура болбойт экен, амал болмойнча. Ва ла ястакимул иман вал каул вал амал илля бин ния. Ошондой эле иман дагы, сөз дагы, амал дагы туура болбойт, качан ниет болмойнча. Ва муафакати сунна, жана сүннөткө дал келмейинче дейт. Мына ушул нерселерди эмнеге айтып атабыз туугандар? Ушул сиздин сүйлөгөн сөзүңүз туура болсо, кылган амалыңыз туура болсо, ниетиңиз түз болсо, ушунун бардыгы бул динде туруктуулук, бекемдикте жүрүү, бул жашоодо жакшылыкта жүрүүгө себеп болуучу нерселер. Мурунку аиммалар иман, амал ушуларды айырмалана эмес, амалды имандан деп көргөн. Амалды имандан, иманды амалдан деп. Азыркы күндө мына мен имандымын, главный жүрөк таза болсо болду деп коюп, амалдан алыс болуп жүргөндөр, адашып жүргөндөр канча. Шейх Саади айтат, кантип бул динде туруктуу болуп жүрүш, бекемдикте истикома деп коет. Истикома деген дайым ошол амалдарды таштабай, жакшылыкта жүрүү, кантип ишке ашат десе, о тамамул истикома би ма'рифатил хайр вал ижтихад фи фи'лихи. Бул динде бекемдикте жүрүүнүн жолу биринчиден жакшы нерселерди, жакшылыкты үйрөнүш керек. Мына илим алыш керек, угуш керек, жакшылыкты үйрөнүш керек, жана аракет кылыш керек ошону аткарууга. Болду. Уктуңуз, билдиңиз, аткарыңыз. Жакшыны билдиңиз, аткарыңыз. Жаманлыкты билдиңиз, таштаңыз. Жана ма'рифати шарри вал ижтихад фи таркихи. Жана жамандыкты үйрөнгөндөн кийин, билгенден кийин аны таштоо, аны билгенден кийин аны таштоого аракет кылуу. Мына ушул нерсе, эки нерсе менен ишке ашат. Жакшылыкты билип, жанашып, жамандыкты билип, андан таштоо.